Өткөнкү сабактарыбызда ошол терезе жана эшиктерди жасап алдык. Эми буларды кандай кылып ордуна коебуз? Алгач ошол стенада боштуктарды жасап алышыбыз керек, ошо тура турган жерлерди. Ал үчүн бизге draft чыю панелиндеги construction line деген команда жардамга келет. Болсун сол тарафын баштап. Терезени ошол стенанын ортосуна койгонго аракет кылабыз. Ал үчүн ошо midpoint таптык. Биринчи точка жана ылдыйга карап ошол вертикал абалда y координациясы менен экинчи точканы берем. Жана escape. Андан кийин offset. Ошол 1,5 2ге бөлүп көрө турган болсок, 750 мм болуп атат. Тандадык бул жакка 750, тандадык бул жакка 750. Андан кийин ортодогуну өчүрүп салабыз. Так, андан кийин трим менен ошол керектүү болгон жерлерин кесип алып салабыз. Так. Эгер биз тримди 2 жолу тандагандан кийин деле кайра бир жолу баса турган болсок, бул универсал абалга келет. Ошол жол менен мен батыраак кескенди үйрөтөм азыр. Так. Тандадык, тандагандан кийин деле кайра бир жолу пробелди басабыз. Бул универсал абалга келди. Kesişip atkан калаган сызыкты бул kesиши мүмкүн. 1, 2, 3, 4 жана мондай ыкма менен кесип салабыз. Жана escape. Керек эмес болгон сызыкты erase менен өчүрүп салабыз. Негизи ошол башында түсүн өзгөртүп алышыбыз керек эле. Ошол жардамчы ошол кесип construction line'ды. Ал үчүн биз клавиатура менен call деп жазабыз. Call деп жазганыбызда call деп жазып туруп пробелди баса турган болсок, же enterди. Мондай окно ачылат. Ал жерден биз калаган ошол көзгө көрүнгөн кызыл же болбосо сары цветти тандап алышыбыз мүмкүн. Кызылды тандайм. Окей. Construction line центрге алып келем бул жерге. Так, construction line кандай иштейт? Карап коебуз. Midpoint алгач таап туруп, биринчи точканы беребиз. Жана ошол стенанын карама каршы ошо перпендикуляр абалда чыябыз. X координациясы боюнча экинчи точканы берем. Жана escape'ти басабыз. Offset бул экинчи терезебиздин калындыгы ошол турасы 1000 болгон үчүн 1000ди 2ге бөлүп туруп, бул 500 болот. Тандадык бул жака 500, тандадык сол тарабын бул жака 500, экинчи точканы басабыз. Ортодогуну сызыкты пока өчүрбөй турабыз, ал биз үчүн керек болушу мүмкүн. Ал үчүн изоляция кылып турабыз муну. Маустун оң тарабын бастык жана hide object. Trimди тандадык, кайра бир жолу пробелди басабыз. Ушул абалда кесип салабыз. Escape жана буну алып туруп өчүрүп салабыз. Так, андан кийин match properties'ти тандап туруп, ошол свойстволорун копиялап алабыз мондай. Мында эле. Так, слойго деле өткүзүп алсак болот. Стенаны баарын тандап туруп, бул жактан же болбосо свойство аркылуу так, wall дейт. Бул жака алып келип коебуз. Жанагы изоляция кылып салган жардам сызыгыбызды кайра кайтарып алабыз. Isolate, end object бул жака келди. Offset. Эшиктин ички эшиктин эмеси 900 болуп атат. 902ге бөлгөндө 450ден. Тандадык өйдөгө, тандадык ылдыйга экинчи точканы басып туруп. Эми ортодо сызык бизге кереги жок. Erase жана trim. Trimди тандадык, кайра бир жолу пробелди басабыз. Escape жана буларды тандап, erase командасы менен өчүрүп салабыз. Андан кийин бул жерде match properties. Так.
construction line бул жакка алып келем. X, Y координациясы боюнча ошол эшигибиз аябай жакын болуп калбаслыгы үчүн бир кирпич коем, 250 миллиметрден кийин ошол чоң эшигибизди премиумун жасайбыз. Offset 250 enter тандадык, оң тарапка карап жылдырдык. Кайра пробелди басабыз. Кайра пробел, 2 жолу пробел болуп атат. 1000 мм жана enter. Мындай кылып жылдырып алабыз. Бул сызык бизге кереги жок. Өчүрүп салабыз. Жана trim пробел. Escape. Так, match properties. Мындай тандап алабыз. Эми биздин сызыктарыбыз азыр polyline, line болуп аралашып болуп атат. Ошол замкнутый кылыш үчүн баардык сызык баш аягы кошулуп туруш үчүн баарын тандайбыз. Жана modify'да кошумча командалар бар бул жерде. Joint. Joint деген орусча соединить. Кыргызчасы байлоо болуп калышы керек мага. Так, бирлештирдик баарыны. Же болбосо бирлештирүү. Анда эмесе ошол алгач терезелерди коюп баштайбыз. Move, select object, пробел, базовый точка. Жана бул жакка. Эгер ошол орто мод силерге тоскоолдук кылбаса, өчүрүп коесуңар мондай. Так, буну vertical абалга алып келип алабыз. Аны үчүн rotate, select object, пробел, базовый точка, жана орто модду күйгүзөбүз. Мондай айлантырып көрө турган болсоңор, ал айланып баштайт, ошо өзүңөр керектүү абалга келгенде токтотосуңар. Так, терезени тандадык. Move, базовый точка бул жерде. Анда эмесе эшиктерди коюп баштайбыз. Эшиктерибиз биз үчүн туура эмес турат. Буну зеркальный mirror менен өзгөртүп алабыз абалын. Тандадым mirror 1, 2. Андан кийин буну тандап пробелди mirror тандап туруп 1, 2. Пробел же болбосо enterди басабыз. Керек эмес болгондорду тандап өчүрүп салабыз. Так, алгач тышкыны коебуз. Тандадык. Бул жагын тандайбыз, базовый точка, жана бул жерге алып келип коебуз. Экинчиси болсо ошол оңдон солдон оңго карап ачабыз. Бул жактан бул жакка карап. Так, буну rotate менен буруп алабыз. Тандадым. Пробел, базовый точка, жана ылдыйга карап. Так, кайра тандап, move. Бул жакка алып келебиз. Эшиктерди коюп алдык, терезелерди коюп алдык. Эми болсо силер менен штриховка жасаганды үйрөнөбүз. Алгач ошол штриховкадан мурда стенанын калыңдыгын белгилеп алабыз. Бир аз калыңыраак көрсөтүш керек. ГОСТ боюнча өзү негизги ошол эң калың сызыктан негизинде калган сызыктар ошону 3кө бөлүп же болбосо 2гө бөлүү жолу менен эмелери, ыкмалары чыгат. Калыңдык же болбосо жука болуусу. Так, аны үчүн мен түздөн түз слой палитрасын ачып туруп, волду ачам. Жана волдун эгер буну бир аз жылдырып алабыз. Ал жерден line width'ке киребиз, калыңдык. Бул жакка маустун сол тарабынан баса турган болсок, мондай эме ачылат, кошумча. Ал жерден 25 кылып салабыз, 20 деле кылсак болот. Так, 20 негизи көрүнбөйт. Ол качан 30 мм кийин көрүнүп баштайт бул жакта. Кийин ошол көзүбүзгө керектүү болгон форматта бул жакка формат эткенибизде бул жактан көрүнүп баштайт силер үчүн.
Misal үчүн буну жылдырам. Ошол талшынын калындыгын көрсөтүш үчүн буну басып коебуз. LW display. Эгер силердин автокадыңарда бул нерсе жок боло турган болсо, эң ылдыйда кустомизация бар. Ошону басабыз, басым сол тарап менен бул жактан ошону издейбиз. Анын аты line with болот. Эгер кличка коюлбаган болсо, карап текшерип алсаңар болот. Эски жана жаңы версияда автокадтар үчүн. Монтуп жакындата турган болсок, айырмасын көрсөк болот мондай. Терезеники жана буларды монтуп айырмасын көрсөк болот. Так, эми силер менен штриховка беребиз. Штриховканы тандап алабыз биринчи. Так, штриховканы башташ үчүн бул жерден биз ошол драфт панелинде штриховка бар, хач. Негизи ошо хачка тиешелүү 3 нерсе бар: градиент жана boundary. Хачты тандайбыз. Осы сол тарап менен. Хач тандаганда атайын мондай жаңы вклад пайда болот. Бул жерден биз кандай кылып хач тандайбыз. Негизги ошол стенанын эмеси, көрүнүшү бул ушул абалда болот. Пландагы абалы, штриховкасы. NSI 32 тандайбыз жана select point тандайбыз. Жана ошол стенанын ичине алып келип туруп, мондай алып келе турган болсок, бул автоматтык түрдө бизге көрсөтөт. 1, так, 2 жана 3 пробилди басабыз. Биз ойлогондой болбоду. Себеби ошол масштаб туура эмес. Ал үчүн биз кайра ошол штриховканы тандап алабыз. Штриховканы тандап туруп, бул жерден же болбосо свойстводан өзгөртө алсак болот. 25 кылам масштабировкасынын масштабын. Enter. Жана штриховканын түрүнү ошол кирпичке тиешелүү болгон түстү тандап алабыз мондай. Ондай коюраак кылабыз, ошол эшик менен айырмаланып туруш үчүн. Окей. Жана close head shading басып коебуз. Штриховкабызды берип алдык. Эми болсо ошол силер менен ойыс жасайбыз. Ойысту кандай жасап алабыз? Ойчу жасап алыш үчүн алгач ошол автокадтын базасында болгон негизги эмени жүктөп алышыбызга туура келет. Line tip. Бул жака басам алсын сол тарап менен. Так, кечирип койсоңор. Буну басып туруп, ал жерге басабыз. Ондай окно ачылат. Ал жерден loading. Калаган бир ошол сызыктын тибин тандап туруп, Ctrl A-ны басабыз, баарын тандайбыз. Жана окейди басабыз. Булардын баары бул жака копия болуп келди. Окей. Негизи ошол ойстун тогологу 6-дан 12 темеге чейин болот, диаметрге чейин болот. Ошол порциясына карап туруп, өзүнүн масштабына карап туруп. Эгер 1/1 чыйылып аткан болсо, 6 мм-ден 12 мм-ге чейин. Так, аны үчүн circle'ду тандайбыз. Так, биринчи точканы бердим. Жана биздики ошол 1/100 масштаб менен чыйылып аткан үчүн, эгер бир алты кыла турган болсок, көрүнбөй калат. Биз учурда эгер ошол кругту тандаганда, алгач биз ошол диаметр, радиусту беришибиз керек болот. Радиусту ошол диаметрибиз 600 болуш үчүн мен 300 же болбосо 350 кылышым керек. 350 кылам, анткени 1/100 масштаб менен чыгып атабыз. Так, буну текшерип коебуз. 350 туура.
диаметр болсо 700. Кругду алгач тандаганда моундай өзү негизги по умолчанию дейт. Радиус менен чыгат негизи. Биринчи точканы бергенде бул жерде радиус деп турат. Эгер диаметр тандай турган болсоңор, диаметрди беришиңер керек болот. Негизги ошол тандап туруп, диаметрди 2-ге бөлүп туруп, радиус кылып чыгарып кетсеңер болот. Так, керектүү болгон сызыкты чийип алдык. Эми болсо ошо страховкага тиешелүү болгон бир сызыкты чийип, ошо атайын өзгөчөлүк типти тандап алабыз. Line. Бул жака чийип алабыз каалаган бир сызык. Escape. Буну тандап туруп, эми свойство менен эмеге алып келип алабыз. Axis. Бул жактан line типке кирип туруп, буну бир аз ачып алабыз. Так. Line тип көрүнүшү үчүн. Line типтин ичинен dashot деген же болбосо center деген эмени тандайбыз. Негизи ошол dashot кааласаңар dashot же болбосо кааласаңар center деп тандап алсаңар болот. Мен dashot'у тандайм. Dashot кечирип койсоңор. Ошол dashot'ун негизги өзү жараша. Так, масштаб 1-ге 1 экен. Ошо биз үчүн туура. Move тандайбыз жана так. Биз негизги эмелерди жасап алдык. Бул жакка азыр текст жазып алам. Жана жардам сызыктар менен бул үйдүн ойстерин таап алып туруп, булардын негизинде копиялап, свойстволорун өткүзүп коебуз. Текст жасаш үчүн бул жакка басабыз. Multi-line text, single text. Multi-line text тандайбыз өйдө жакта. Жана биринчи точканы беребиз. Точканы берип туруп, ошол диагонал боюнча моундай тартып туруп, экинчи точканы беребиз. Точканы бергенде моундай эме чыгат. Ал жерге биз ошол өзүбүзгө керектүү болгон каалаган бир санды жазабыз. 1 жана бош жерге маусын сол тарабын басып коебуз. Так, бул эмне үчүн кичинекей болуп калды. Буну өчүрүп салабыз. Жана текстни стилге кирип туруп, негизин өзгөртүп алабыз. Буну тандап, аннотацияны басып коюшубуз керек болот. Жана apply, кайра set current, close. Аннотация жөнүндө кийинки балким ошол бул сабактан кийин кыскача бир атайын сабак жасайм, буюрса. Текст тандадык. Bunun свойствосын өзгөртүш үчүн бул жака 2 жолу басабыз ылдамдык менен. Тандадык. Жана бийиктигини аябай кичинекей болуп атат. Ошол 5ке жылдырып көрөбүз. 5. Бул 5ти деле кечирип койсоңор. 5ти деле аннотацияга өткүзүшүбүз керек. Apply жана set current. Так, bunu өчүрүп салам. 2 жолу бастым. 5 эмес, 7 жарым кылып көрөлү, бийигирээк болсо. Жана тандап, менен бир аз оңдоп коебуз. Так, орто модду өчүрүп салам. Так, керектүү болгон эмелерди жасап алдык. Кийинки сабагыбызда ойстерди тандап, ошол ордуна коюп баштайбыз.